Азыркы учурда азык-түлүк жана айыл чарба экологиясы кыйроо учурунда турат. Ошондуктан өлкөнүн эң негизги бирден бир маселеси илимий негизде жер ресурстарын башкарууну өркүндөтүү болуп саналат. Күн сайын айыл чарбанын адистери талап кылына баштады. Бирок чыныгы адис болуш үчүн азыркы учурда билим менен тажрыйба керек. Биздин өлкөбүздө көп эле окуу жайлары бар. Бирок алардын ичинен Скрябин атындагы Кыргыз улуттук агрардык университетинин агротехникалык колледжи өзгөчө мааниге ээ. Кыргыз Республикасынын орто адистик окуу жайларынын баштоочусу болгон агротехникалык колледжинин түзүлгөндүгүнө 87 жылдан ашты. Колледждин тарыхы Кыргыз автономиялык социалисттик республикасынын эл комиссарлар советинин 1930 жылдын 3 августундагы токтомунун негизинде борбордук ирригациялык техникум деген аталышка ээ болуп иштей баштаган. Жерди жакшыртуу, калыбына келтирүү жана коргоо. Элдик накыл кепти чөл жерден эмес, суудан гүлдөйт деп айтылат. Базар экономикасынын түптөлүү шартында жер фондусун жогорку сапатта пайдалануу, жерди жакшыртууну кеңири өнүктүрүү мелиоратор техниктерди талап кылат. Ошондуктан жалпысынан 87 жылдын ичинде заманбап гидротехникалык курулмаларды, суу менен жабдуу системасынын усулдарын колдоно билген 8000ден ашуун адистерди даярдап чыгарышты. Гидротехникалык курулуш. Кыргызстан тоолуу өлкө. Анын дарыялары ирригация жана энергетиканын өнүгүүсүнүн негизги булактары болуп саналат. Гидротехникалык курулуш өлкөнүн экономикасынын чоң жана актуалдуу тармагы жана бул адистиктин бүтүрүүчүлөрү комплекстүү даярдалган гидротүйүндөрдү тургузуу, ГЭС, көпүрө, насостук станцияларды суу менен камсыздоо системаларынын курулушунда иштешет. Жерге жайгаштыруу. Планетада жашаган ар бир адам жер бул баасы жок байлык экендигин түшүнүүсү керек. Бүгүнкү күндө өлкөнүн жер ресурстарын кандайча бөлүштүрүп берүүнүн рационалдуу, илимий жолу эң биринчи кезектеги маанилүү маселе. Колледж 1934 жылдан бери жерге жайгаштыруу жаатындагы орто звенодогу кесип ээлерин даярдап келүүдө. Учурда 2600гө жакын жерге жайгаштыруучу техниктер даярдалды. Колдонмо геодезия. Өлчөө бул ырастоону, тастыктоону билдирет. Республикада геодезия боюнча адистерди даярдоо 1970 жылдан башталган. Бул жылдын аралыгында 2000ден ашуун геодезист техниктер даярдалды. Колледж колдонмо геодезия адистигинде орто звенодогу кесип ээлерин даярдоо боюнча республикада аналогу жок болуп саналат. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик картографиясынын адистери менен биргеликте заманбап технологияны колдонуу менен техник геодезисттерди даярдашат. Айыл чарбасындагы ишкердик. Биздин өлкөнүн заманбап дыйкан чарбалары үчүн өтө актуалдуу адистик 2006 жылы Борбордук Азиядагы айыл чарба билим берүүсүн өнүктүрүү эл аралык долбоорун ишке ашыруунун негизинде ачылган. Окуу сабактарынын комплекси универсалдуу билим алууга багыттайт. Бүтүрүүчүлөр замандын талабына жараша айдоочулук укукка ээ болуу менен бирге өсүмдүк өстүрүүчүлүктүн, мал чарбачылыгынын, айыл чарба механизациясынын жана агрардык экономикасын, бухгалтердик эсептөө негиздерин үйрөнүп чыгышат. Окуу практикасын өтө Кыргыз Республикасынын жана Германиянын заманбап фермердик чарбаларында жүргүзүшөт. Колдонмо информатика. Адам цивилизациясы өзүнүн өнүгүүсүнүн жаңы доору, маалымат коомунун түптөлүшүнө кадам койду. Информатика жана компьютердик билимдер, экономика, менеджмент, дизайн, курулуш, соода жана башка көптөгөн тармактарды өзүнө бириктирет. Информатиктер бул эки кесипти бирдей алып жүргөн адистер. Экология жана айлана чөйрөнү коргоо. Экология адам коомунун бардык деңгээлинде жана жаратылыштын булгануусунан сактоодо катардагы жарандан тартып, мекеме жетекчилерине жана мамлекет башчысына чейин жоопкерчиликтүү иш алып баруусун камсыз кылат. Ошондуктан эколог-техниктер жаратылышты жана айлана чөйрөнү коргоо боюнча мамлекеттик мекемелерде, өзгөчө кырдаалдар министрликтеринде, анын түзүмдөрүндө туура иш алып баруу максатын көздөйт. Ветеринария. Өндүрүлгөн продукциянын сапаты жана көлөмү биринчи кезекте анын ветеринардык тейлүүсү менен тыгыз байланышкан. Фельдшер ветеринарлардын ар тараптуу даярдыгы агро өнөр-жай комплексинин системасында гана эмес, өлкөнүн экономикасынын башкы жаатында да иштей алат.
Агрономия эмгектин технологиясын жана аны уюштурууну аныктаган, айыл чарбасы менен илимди байланыштырган бул агроном. Азыркы учурда агроном эң чоң айыл чарба комплекстеринде, илимий изилдөө институттарында, фермердик чарбаларда, оранжереяларда, питомник жана күнөсканаларда эң керектүү кесиптердин бири. Ихтиология жана балык чарбасы. Кыргыз өлкөсүнүн климаттык жаратылыш шарты экономика жаатынын маанилүү бөлүгү болгон ихтиология жана балык чарбасынын өнүгүшүнө шарт түздү. Балык өстүрүү, өндүрүү жана көбөйтүү боюнча аквамаданий объектилерди, балык кармоо эрежелеринин аткарылышын техник рыбоводдор көзөмөлдөйт. Студенттик жашоо. Агротехникалык колледж бир гана билим берүү менен чектелбестен жаштарга тарбия да берет. Өздүк көркөм чыгармачылык жана спорттук иш-чаралар колледждеги студенттик жашоонун бир бөлүгү болуп саналат. Студенттер колледждин атын даңктап, ар түрдүү конкурстарда дайыма байгелүү орундарды алып келет. Педагогикалык жамааттын башкы максаты студенттеги окуп билүүнүн чаңкоосун жана кубанычын, өзүнүн бүт өмүрүндө билим алууга умтулууну ойготуу. Колледждин девизи студент дайыма толтуруп туруучу карапай эмес, ал учкун, аны тутантуу керек. Агротехникалык колледж эл аралык республикалык билим берүү программаларына жана долбоорлоруна активдүү катышып келет. Бул колледждин окуу базасын чыңдайт. Бүгүнкү күндө агротехникалык колледж өзүнүн бараандуу эмгек жолу бар, уникалдуу орто кесиптик окуу жайы. Ал республикадагы сууга, жерге жана элге бирден бир тиешелүү болгон жалгыз жана уникалдуу адистиктерди даярдайт. Агротехникалык колледждин студенти жана анын бүтүрүүчүсү болуу ардактуу жана сыймыктуу. Агротехникалык колледжге кош келиңиз.